Азыр болсо биз моя структураны уже обзор жасап бүттүк. Отчетту кийинчерээк үйрөтөм новичокторго. Так, личные данные тоже, бул личные данныйыңыздар. Келиңиздер, мына сообщество деген. Базадан текшергиле, кайра текшергиле деп айтып атабыз. Азыр фиктивный регистрация аябай көп болуп атат. Даже мурдакы лидерлер деле кээ бирөө анча жакшы биле бербейт сообществодан текшергенди. Ошон үчүн баягы чыныгы лидер жоопкерчиликтүү болуш керек, өз алдынча иштегенди билиш керек деп айтабыз. Ошондуктан мына ушул нерселерди үйрөнөбүз ар бирибиз. Сообществого кирип туруп ылдый түшөбүз. Ылдый түшсөк бизде момундай окошко бар. Поиск по имени и номеру дейт. Эми номери мурда катталган ар бир эле консультант эстеп жүрө бербейт. Ошондуктан бул жерге биз фамилиясын жазабыз. Азыр мен бизде эле иштеп жаткан консультантты жазамын. Так, давай айтсам, Жунушалиева Бурмакан Эсенгуловна деп туруп текшерем. Бул биздин структурада бар. Бирок азыр чыкпайт. Это группа пуста деп чыгат. Мынакей, эмне үчүн? Себеби биз мурда отчествосы менен каттабай эле кызыл жылдызча турган жерлерди толтургула дегенде биз отчествосын жазбай эле каттап салчубуз. Азыр сөзсүз отчествосы менен каттагыла, паспортто кандай жазылып турса ошондой каттагыла деп катуу эскертүү болуп атат бизге. Ошондуктан биз эки вариантта карайбыз. Мынакей, азыр жөн эле фамилиясын, анан атын жазамын. Эми азыркысында чыгат. Себеби бул ушинтип катталган. Так. Мынакей, Жунушалиева Бурмакан, Кыргызстан, Кант Фабрлик Кыргызстан деп чыкты. Эми сиздерге эскертүү, базадан текшергенде ушинтип отчествосы бар кылып дагы жок кылып да текшеребиз. Бирок однофамильцы, одно имя, ушундай окшош ат менен, окшош фамилия менен да чыга берет. Асанбекова Айзада десеңиздер 5-6 чыгышы мүмкүн да. Точно ошол бизде иштеп жаткан Жунушалиева Бурмаканбы же башка экенин каяктан билебиз? Аны Жунушалиева Бурмакан деген жердин мына жерди басабыз. Басканда бул жака мынакей дата рождениясы чыгып калат. Дата рождениясы. Ушул дата рождениясы паспортуна дал келсе, анда каттабайбыз. Эгерде жашаган жери, например, Кыргызстан, Нарынская область, ат башы, туулган күнү 16:07 болуп калса, значит бул башка Жунушалиева Бурмакан. Түшүндүңүздөрбү? Ушинтип туулган күнү, жашаган жерин, отчествосын ушу полный текшерип чыгып, анан каттайсыздар. Бул сообществодан текшерүү боюнча маалымат болду. Туура эле түшүндүңүздөр деп ойлоймун. Эми келиңиздер, обратная связь эмне? Обратный связь менен кантип иштейбиз? Кийинки тема ошондой болсун.